Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстандан сапар тартып келген президенттин милдетин убактылуу аткаруучу жана спикер парламента Талантбек Мамытовго кайрылуу жасайм. Талантбек Мамытов, сизди бүгүнкү күндө спикер кылып тандап шайлаган бул биздин парламент. Ал парламент 6-чы чакырылыштагы депутаттардан турат. 6-чы чакырылыштагы депутаттардын мөөнөтү 28 октябрда бүткөн. Андан бери алар мыйзамсыз, легитимсиз олтурат. 6-чы чакырылыштын депутаттары баш мыйзам кабыл алабыз деп ойлоп атасыздар. Сиздерге Атамбаев ат коюп кеткен, ошол атыңыздарга жараша эле баш мыйзам кабыл алынат деп эсептейбиз. Ошондуктан баш мыйзам каралышына биз каршыбыз, кабыл алынышына каршыбыз. Биринчи шайлоолор өтсүн, жогорку кеңешке депутаттар тандалсын, президент эл тарабынан тандалсын, таза шайлоо өтсүн. Ошондон кийин гана баш мыйзамды карасаңыздар, кыргыз эли биз ошого ынанабыз. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, урматтуу кыргызстандык мекендештерим. Бүгүн бизге баарыбызга белгилүү болгондой, Ак ниет коому бүгүн ушундай иш-чараларды уюштуруптур. Биз дагы четте кайдыгер карап турбай, биз дагы ушул демилгени колдоп, бүгүн бул жерге келип, ушундай видео кайрылуу жасап отурабыз. Мен өзүмдү тааныштырып кетсем, Думарбадаган Кипсамаш тарабынан мен макул эмесмин деген кыймыл түзүлгөн. Эсиңиздерде болсо, бардыгыбызга белгилүү болгондой, ушул макул эмесмин деген кыймыл 2017 жылкы президенттик шайлоодон кийин, шайлоонун жыйынтыгы менен макул эмесмин деп чыккан. Ал эми бүгүнкү күндө биз ушул бул парламенттин, азыркы учурдагы парламенттин бул жерге келип, дагы деле болсо карыз алуу максатында же болбосо ишенимге кирүү максатта иши кылып кыргыз элинин канын ичүү максатта келген бул легитимсиз парламентке биз макул эмеспиз. Эми бул жөнүндө айта турган болсок, ошол биз макул эмесмин деп чыкканда, мына азыркы бүгүнкү күндө бетине, жүзүнө, алдына Садыр Жапаровду тутуп алып, кармап алып, кайта эле ошол эле команда келатат. Биз бул системага макул эмеспиз. Баягы эле мактап, жактап, батасын алып, пахта коюп, сиз манассыз деп колундагы саатын чечип алып, иши кылып, ошондой арам саясатты жүргүзгөндөр кайта эле келген атат. Биз буларга макул эмеспиз. Булар эртең эле бүгүн келе турган болсо, мыйзамсыз бул бийлик клоптой эле көбөйүп кетет. Кайта эле көбөйүп кетет. Биз бул эменен 5 октябрда болгон бул төңкөрүлүш деп айтабызбы, революция деп айтабызбы, негизи эле бул иш-чараны бул мыйзамсыз бийлик келсин деп жасаган эмес, калың журт. Бул өзгөрүү болсун деп, мамлекетте өнүгүү болсун деп жасалган. Ал эми болсо, булар болсо кайта эле ошол эле система менен айланып тегеренип, кайта эле келатышат. Биз буларга жол бербешибиз керек. Биздин негизги максат азыр коом болобу, уюм болобу биригип, жалпы кыргыз элинин
ынтымагын жана кең келечегин ойлошубуз керек. Артына жашынып алып жанагы эле команда келатат. Биз жол бербешибиз керек бул нерсеге, урматтуу мекендештер. Ушул ак тилек, ак ниет коомуна биз дагы ак ниетибиз менен келип, мен макул эмесмин кыймылы колдоп отурабыз. Жалпы кыргыз элимди мен ушул нерсеге чакырат элем. Бул мыйзамдуулукту орнотуу үчүн мыйзам жолу менен келген адам гана мыйзамдуулукту орното алат. Мыйзам жолу менен келген адам жазалат. А эгер мыйзамсыз келген адам мыйзамсыздыкты кайра эле алып келет. Бул система өзгөрмөйүнчө ар бир жарандын укугун, ар бир жарандын добушун эске алып, анан бийлик кура алмайынча мыйзамдуулук эч качан орнобойт. Могул жерде 700 000 кыргыз жүрөт. 700 000 кыргыз жүрөт. Буну айта турган болсок, бул 30-35 район болуп эсептелет. Могул жерде кыргыздар азыр 35 район болуп калды, мындайча айтканда. Алардын ар биринин добушу эске алыныш керек. Мына азыр бул эгер мыйзамдуу жол менен келаткан болсо, ар бир жарандын укугун ордуна коюп койсун. Шайлоого жана шайланууга болгон укугун коюп койсун. Биз ушул нерсени талап кылабыз, учурдан дагы пайдаланып. Бул жерге келди. Маселе чечүү үчүн консулдук каттоо деген маселе турат азыр. Шайлоо маселеси турат азыр. Эртең январда, 10 январда шайлоо болот. А могул жерде 10 градус, 15 градус суук болот. Эртең менен кечке 8 саат турушат шайлоого катышам деп. Алардын ден соолугу, алар эмне болот? Мына ошол маселелерди колунан келеби чечип кетсин көрөлүк. Чече албайт. Ушуларды чечип кетсин көрөлүк. Мен кыргыз элине кайрылып кетет элем. Ошол бүгүн биздин ИО ЗЕК, экс-ЗЕК президенттин милдетин аткарган. Келсек, мына Метрополь деген гостиницага жашаганы келген экен. Биз ошол жерден күтүп отуруп чыкпагандан Мамутовго айтып кетерим. Биздин бул Москвага келишиңиздин кандай максатта келгениңизди билбедим. Бирок бүгүн Володин орус маалыматында айтып атат, силер акча сурап келдиңер, кыйналганда эле акча сурап келесиңер, анан кыйналбай калганда эле Европаны, Москваны карап каласыңар дейт. Чөнтөгүбүздөн кеткен налогубуздан келип кетип атабыз. Уя шайлоону таза өткөзүп, ошо эл кыйналып бүттү. Продукталар көтөрүлдү, картошка, un, бардык нерсе көтөрүлүп, эттер барды көтөрүлдү. Ошолорду ойлосоңор болор, биздин Кыргызстан элин кыйнабай. Ак ыйлет, бирок сынбайт, эч качан сынбайт.